Анан Элдик Жолдобаевич менде суроо болуп атат да мындай. Мынакей азыр мага Каракол шаарындагы областной больницанын врачтары кайрылып атат да. Айлык акысы жөнүндөчү. Өзүңүз билесиз да, бүгүнкү күндө врачтар канча сом зарплата алат экен? Элдик Жолдобаевич. Канча сом зарплата алышат врачтар колуна? Мен жооп берейинби? Айда Исатбековна биз айттык, өтө аз алышат деп. Жок, ошо өтө аз болгондо айтсаңыз, суммарына канча сом алышат? Мына менде колумда турган справка боюнча 22 000 сом. Туура айтып атасыз. 20 000 сом, 20 миңден 30 миңге чейин алышат да. Бул дагы ошо стажына карата. Мени текшерип атасызбы? Мен сизди текшерген жок, мен сизге суроо берип атам. Малым болгондой, биринчи күнү социалдык саясат боюнча комитеттин жыйыны аягына чыккан жок. Буга түздөн түз себепкер болгон ошо министрлердин кабинетинин орун басары себепкер болду. Соц комитеттин жыйынында мамлекеттик жөлөк пул маселеси каралып жатса, бул маселе мага тиешелүү эмес деп демонстративно чыгып кеткени бул ошо комитеттин ишин, комитеттин өкүлүн, комитеттеги отурган ошо өкмөттүн өкүлдөрүн өзүнүн теңине албастыгын билдирет. Мындан сырткары, мамлекеттик кызматкерлердин этикасын сактанбастан, депутаттар менен карама-каршы айтышып, парламенттин аброюна шек келтирип жатат. Ошондон улам Нурланбек Тургунбекович, парламенттин аброюн коргоо бул сизден түзмө-түз милдетиңиз. Мен сизден талап кылам, бул маселени өз көзөмөлүңүзгө алыңыз деп. Рахмат. Бул көрүнүш боюнча бардыгыбыз маалымдарбыз, бардыгыбыздын маалыматыбыз бар. Албетте бул кезектеги терс көрүнүш. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарынын мындай жүрүм туруму албетте аябай өкүнүчтүү. Бул боюнча сөзсүз чара көрүлөт. Биз сүйлөшөбүз. Өткөн жолкуда дагы акыркы эскертүү менен кечирим сураган. Эми ар ким өзүнүн жүрүш турушуна, мүнөзүнө жараша жоопкер болот. Андыктан бул маселе көз жаздымда калбайт, сөзсүз түрдө буну биз териштирип бир чечим кабыл алабыз.